Мен азыр Беловодск айылында жашаймын. Москвадан 2024-жылы Крокуста ажырап болгондо келгенбиз. Ага чейин 10 жылдан ашык Москвада иштедим. 3 баламды тең алып барып иштеген. Биринчи күйөөм экөөбүз кеткенбиз, андан кийин балдар барды. Балдардын чоңу 15-16 жашта, кичинекей 3 чыга элек бала болчу. Ошол жакта иштеп, аздыр көптүр болсо дагы экөөнө тең нан таап жей турган бир кичинекей бир немеге, мындай кесипке ээ кылдым деп ойлойм да. Чоң балам поварлыкта окуп, ошонун курстарында окуп, ошондон иштеп калды. Азыркыга чейин эле повар болуп иштейт. Кыргызстанда да иштеди, кайра Россияда да иштеди. Кичине андан кийинки кызым парикмахерскийге окуткам. Көп жыл алда парикмахер болуп иштеп жүрдү. Москвада 2 жылда иштеди, бияка келип 1,5 жылда иштеди. Анан быйыл национальныйга тапшырды. Кичинекей баламды да мектепке бердик. Аябай оор күндөр деле өттү башыбыздан. Ошонун баарына чыдап, иштеп, балдарды да окутуп, балдарды өзүбүз карап, мына эми Кыргызстанга келип, үйлүү жайлуу болуп, отуруп жакшы жашап калган убагыбыз. Башкаларга окшоп чыдабай кетип калган жокмун. Кээде ошол немеме деле сыймыктанам да, характериме. Чыдап, өмүрү бакпаган уйду багып, өмүрү тазалабаган уйдун тезектерин тазалап, өмүрү жем бербеген тоокко жем берип, өмүрү бакпаган тоокту багып, ушул жерде чыдап жашап кеткенге аракет кылдым мен. Балдарым келечеги үчүн. Күйөөмдүн көңүлү үчүн да. Мен ушунча жыл жашагандан кийин күйөөм дагы эле барып келип иштеп атат, бирок Гүлия сен барбай эле кой, ушуга чыдап ушундай кыл, оокатыбызды кылып ушул жерде жашап калалы дегенине макул болуп ушинтип отурам.